Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Жаңы доомдун 4-кабатында жайгашкан тех паспорты бар сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира чыкты. Алуучулар барбы? Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар, иштейт. Лифт дагы иштейт. Эң негизгиси тех паспорты берилген. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ипотека жол менен деле алсаңыздар болот. Баасы жана эсин номери ушул видеонун экранында жазылган туугандар. Мен турган жер туугандар бул шаардын так ортосунда жайгашкан Калелин көчөдө турам. Калелин көчөгө сиздер мына Араванская тараптан, Сулайман Тоо тараптан жүрүп келсеңиздер болот. Ал жерде Пушкин деген мектеп дагы бар. Калелин көчөнүн эле боюнда жайгашкан. Так, ушул мектепке алсаңыздар болот туугандар. Кааласаңыздар, мына ол тарапта чоң өзүнүн Калелин көчөнүн мечити дагы турат, көрүп атасыздарбы? Кааласаңыздар мына Ноухатский подъем тараптан, Ак Тилек тараптан деле Калелин көчөгө кирип жүрүп келе берсеңиздер болот. Сатылуучу жанагы 2 бөлмөлүү квартирабыз ушул жаңы новостройка домдо 1-подъездде 4-кабатта сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Тех паспорты бар. Жакшы жери 4-кабат туугандар. Туугандар, мына 4-кабатка чыгасыздар. Бул жакта лифт бар, иштейт. Лифт менен чыктык. Так, бул ошондо 4-кабат сатылуучу квартирабыз ушул тарапта 2 бөлмөлүү кээде эле жашай турган даяр квартиралардын бири. Суу, свет, газ, отопление бардыгы бар, бардыгы иштейт. Лифт дагы иштейт. Эң негизгиси тех паспорты бар. Тех паспорты берилген. 2 бөлмөлүү квартиранын аянты 75 квадрат метр, күнгөй бет. Мына жакта бронированный эшик, ачып кирип келе бересиздер. Киргениңиздерде сол тарапта ажаткана, бул жакта бир бөлмө, кухня, спальный, анан түз жүрсөңүздөр санузеле. Аянты 75. Тех паспорты бар туугандар, жакшылап угуп алыңыздар. Анан киргениңиздерде мына ушундай кире бериши дагы кеңир экен. Сонун. Так, бул ошондо конок бөлмө, караңыздар, гостиный. Ремонту жакшы. Потолоктору натяжной, айнек терезелер пластик. Отоплениянын радиаторлору орнотулган, бардыгы сонун. Бул жакта мына домдун арт тарабы болуп калат. Анан квартирада буюм тайымдарды көрүп атасыздар. Ал жагын ээси менен өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Келишип калсаңыздар, менимче калтырып деле кетсе керек. Ипотека жол менен деле алсаңыздар болот, себеп дегенде тех паспорты бар болуп атпайбы? Ал жагын эми ээси менен өзүңүздөр түзмө-түз сүйлөшөсүздөр. Аянты дагы кеңири туугандар, 75 квадрат метр. Азыр эски домдогу 2 комната квартираларды билесиздер, 45тен 55ке чейин болот квадрат метрлери. Киргенде мындай тар, кичинекей. Бул болсо кухнясы, өтө чоң кухнясы дагы. Раковина, ал жакта холодильник, отопление батарейкалары, айнек терезелери пластик. Туугандар, светін жандырды, мейіз өчүрүп койгон окшойт кайра. Так, свет жандырып көргөзөм да, мен дайымачы жакшына чыксын деп. Мына туугандар, кухня болду. Жүрүңүздөр эми. Спальный. Потолоктору натяжной, ылдый тарабы ламинат. Ламинат деле жакшысын койдуруптур. Радиаторлор. Ушундай туугандар, домдун арт тарабы көрүнүп калат экен. Потолоктору да бийик экен туугандар, ушул жер жакты мага. Айтайын дегеним, өйдө тараптан мындай балдар дөпүрөсө, анча деле угулбайт, билинбейт. Ошол себептен потолокторун бийик кылат. Так, спальный болду. Эми туугандар, жүрүңүздөр мына. Ажаткананы көргөзүп коелу сиздерге. Стиралкалары бардыгы бар. Полудубал кафель. Так, бул ажаткана экен наоборот. Мал жак душ экен. Алмаштырып алдым. Эко отдельно. Мына туугандар. Аянты 75. Баасы канча дей турган болсоңуздар, баасы $70,000. Тех паспорты бар. Анан кеми бар туугандар. $70,000 бул жерде эси тура бербейт, түшүрүп берет. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган, барыңыздарга ийгилик.